Саламатсыздарбы, кыргыз элим? Амансыздарбы? Калай калып? Бүгүн биз Алихан Кейжи коомдук кайрымдуулук фонду дагы да болсо ушул биздин жардамга муктаж болгон адамыбызга жардамыбызды сунганы турабыз. Бүгүнкү күндө Жалал Абад областы Базар Коргон районунун 3 булак айылынын тургуну Акматали уулу Карабектин үйүнө келдик. Келгенибиздин себеби бүгүнкү күндө жагдайы мынандай болуп турат. Ушул жигит бизге где-то бир 10 күндөн алдын жардам сураган, ушул операцияга акча каражаты керек болуп атат. Колуңардан келген суммаңарда жардам бергиле дегендиктен биз ушул Ош шергесинин Ноокат районуна жана ошондой эле Араван райондорунан топтолгон каражаттарды алып келип турабыз. Ушул каражатты апасы Калыс эжеге тапшырып койсок, эжеке мына ушу 8 күндүн ичинде топтолгон акча, бул жерде 36 миңди алып келдим. Мына ушул элден топтолгон акча. Бул жерде түкүрү менен бар жогу эсептелген. Жана ошондой эле өзүнүн бир тууган ушу Аяш экеси дагы салымын кошуп койду. Ушул биздин жолду билбей келе жатып, кичине ушул жол сураганда пешинебизге ушул Аяш экеси чыгып калды. Ушул жигит дагы өзүнүн салымын кошуп турат. Ушул жигитке да Алла ыраазы болсун. Ушундай бир Карабекти колдоп неғип кетсеңиздер, жардамыңыздарды аябасаңыздар жакшы болмок. Эжеке, Калыс эже, ушул балаңыз кандай болду, мындай жагдайга түшүп калды, бир-эки ооз сүйлөп кетсеңиз жакшы болмок. Мен Акматалиң Карабек менин балам. Бул Москвага тартып улакка барып, улактан жыгып, бир кышка түшкөнү ушинтип аттан жыгып, 3-4-5 октава сынып, 2 операция болду. Эми ушундан жакшы баса албай атат. Ошо элден кайрымдуулук немесине кичине жардам сурадым, ушунун операциясына акча керек болуп атканда, муктаж болгондуктан. Эми ушул кайрымдуулук берген элге рахмат, басын көрсүн. Жакшы күндөрдө кызмат кылсын, жакшы күндө жүрүшсүн. Сен бактылуу бол. Бачакам менен өзүм болгон рахмат. Карабеккем, сен да сүйлөп койсоң. Мойнун калтынан жакып айтмакчы, жөнөк кылган экен. Ошол ишине так ишине эме кылып атат. Мен сөйтөп ишине тарлаш керек болот. Ошол ишине эме кылып кайындалды. Дагы да болсо сөздү уланта кетсек, ушул сууктун, ысыктын күнүнө карабастан иштеп аткан биздин волонтерлорго терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Жана ошондой эле ушул жардамга муктаж болгон адамдарды колдоп баштап аткан эли журтубузга чоң ыраазычылыгыбызды айтабыз.